Жапалагай аймагы свалкага жакын жайгашып калгандыктан бүгүнкү күндө биздин көйгөйлүү маселе бул свалканын жыты, анан свалкадан чыккан түтүн Жапалагай аймагыны бир түйшөлтүп келатат да. Бул дегенибиз бүгүнкү күндө биз свалканы текшерүүсү жүргүзүп атат. Себеби ошол Ош шаарынын Жапалагайлык аймактык башкармалыгынын калктын арызынын негизинде бизде экотехинспекция тарабынан пландан сырткары текшерүү жүрүп атат бүгүнкү күндө. Биз текшерүү мезгилде биз биринчи эле орунда ошол түтүп аткан жерин аныктадык. Мына бүгүн 3-күндөн бери текшерип атабыз. Бул айта турган нерсе бүгүнкү свалканын көйгөйү Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын балансында турат. Ош муниципалдык мекемеси, тазалык мекемесинде договор менен булар пайдаланып келатат. Анан бул свалканын полигонунун госактысы жакында эле алынгандыктан ошого бүгүнкү күндө баягы көйгөй мурдараак ошол 70-же же 80-чи жылдары ушул свалканын госактысы алынганда балким Жапалагай аймагы жеке менчикке жакындашмак деген тыянак чыгып атат да. Бүгүнкү күндө биз ушул текшерүүнүн жыйынтыгында ушул жерде түтүп аткан бул жердин полигон башчысына штраф менен чектелип атат. Будан сырткары бул жерди түтөтпөөгө, өрттөөгө, анан бул жерде рекультивация иштерини, анан баягы документтештирүү, мыйзамдаштыруу жолун алып кетүү үчүн биз көрсөтмөлөрдү берип атабыз. Будан сырткары бул жерде мындай жанакы көчөдөгү сыгандардын мындай баягы желим, полиэтилен, баштыкчаларды, баклажкаларды топтоо иштери жүрөт. Бул жерде жашайт. Буларды да ошо алып башка жака чыгарууга биз көрсөтмөлөрдү берип атабыз. Долбоору жок бүгүнкү күндө. Долбоорлогондо ошол бул жерде кандай тартипте төгүлөт, кандай жайгаштырылат, ошол долбоордо айлана чөйрөнү коргоо жаатындагы бөлүм иштелип чыгыш керек. То есть орусча айтканда раздел ООС иштелип чыгыш керек. Ошондо гана бул жер мыйзамдуу болуп эсептелет. Жанакы рекультивация иштери жүргөн эмес. Анан баягы долбоорлоо иштери так эмес. Атмосфералык абаны коргоо боюнча сөзсүз түрдө чара көрүлөт. Бул жердеги жанакы полигон башчысына бул боюнча объяснительный түшүнүк каттарды алдык. Бүгүнкү күндө текшерүү толук кандуу бүтө элек. Анан бул боюнча дагы мэрияга дагы кайрылуулар жазылат. Анан булардын азыркы маалыматы Ош шаарынын свалкасын башка жакка жылдыруу.